2021-2035 жылдарга Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын алкагында Лейлек районунун Ак суу айыл аймагынын Жеңиш айылына темир бетон жана шагыл курулуш материалдарын иштеп чыгуучу муниципалдык кичи цехи ишке кирди. Долбоордун баасы 5 миллион сомго бааланып, 1 жыл аралыгында бүткөрүлгөн. Ишкананы ачуудан башкы максат чек ара айылына жумушчу орундарын түзүү, жаштарды тартуу менен калкты сапаттуу курулуш материалдары менен камсыз кылуу болуп саналат. Учурда бул жерде 8 адам жумуш орду менен камсыз болуп, күнүнө 1000 сомдон 1,5 миң сомго чейин айлык акыны өз убагында алып жатышат. Негизинен шагылды курулуш материалдардан 5 түрү чыгат бүгүнкү күндө. Лотоктор чыгат, кара электр карагайлары чыгат. Анан кийин бурчатка, пескоблок, ошентип колсалар чыгат. Бүгүнкү күндө эң зарыл болгон курулуш материалдарын иштеп чыгарып атабыз. Негизинен бул каражатты биз Баткен облусуна бөлүнгөн чек ара статусунун негизинде бөлүнгөн 500 миллионун Ак суу айыл өкмөтүнө 5 миллиону бөлүндү. Ошол 5 миллиондон өзү Ак суу айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджеттен 2 миллион 400 миң кошуп, жалпы суммасы 7 миллион 400 миң сомдук акча бөлүнүп, ушул жерде ишкана ачылып, бүгүнкү күндө элге кызмат кылып атат.